Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз аябай даамдуу котлет жасадык. Биз менен бирге болуңуздар. Эң эле биринчи пиязды майдалап турап алабыз. Канчалык майда болсо, ошончолук жакшы болот. Алдын ала мясорубканы өткөрүп алган этти салдык. Артынан даяр болгон пиязды салып, 2 чай кашыктай туз, кара мурч жана калемпирди салып, 1 жумуртканы чагып салып, жакшылап кашык менен аралаштырып алабыз. Андан соң колубуз менен аралаштырабыз. 5-6 мүнөттөй фаршты уруп алуу керек болот. Урбасаңыздар фарш бири-бирине жабышпай ажырап кетет. Эми колубузга алып, тоголоктоп котлеттин формасын чыгарабыз. Калгандарын да ушинтип жасай бересиздер. Эми кезек картошкага келди. Бир орточо картошканы 2-3 бөлүп коесуздар. Туура бүткөн соң сковородкага өсүмдүк майынан куюп, кызыганда картошкаларды бышырганга салабыз. Картошкалар алтын түскө келген соң, аны бир тарелкага алып коюп, ушул эле майга котлеттерди бышырууну баштадык. Котлеттерди жогорку температурада бышырабыз. Котлеттерди бир тарелкага алып койдук. Сковородкадагы өсүмдүк майын азайтып, түбүнө сабизди, үстүнө картошканы тизип чыктык. Даамдуу болуусу үчүн туздан себелеп койдук жана бир дана пиязды туурап кошуп койдук. Ал эми эң үстүнө котлеттерди коюп, үстүнөн бир дана пиязды туурап кошуп койдук. Туурап алган чеснокту жана кара мурч, калемпирди кошуп алдык. Жарым стакан муздак сууну кошуп, капкагын жабып 40 мүнөт төмөнкү температурада бышырабыз. Мынакей биздин котлет кебабыбыз даяр болду. Аябай тоюмдуу жана даамдуу болду. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.